Пакистандык студенттер учакка билет сатып алууда чет элдиктер нааразы. Бишкектин борборунда белгисиз адам дронун жардамы менен кыздардын жеке жашоосун видеого тартып алганын окурман билдирди. 6 ай бою жергиликтүү тургундар терезенен дронду байкап, бирок ага анча маани беришкен эмес. Кече түнү тургундар дрондун ээсин кармап алышкан. Ал унаа менен качууга аракет кылган. Ал биздин көз алдыбызда аялдардын ич кийимдерин чечип жаткан видеону өчүрүп салган. Ал бул кадрларды жарыялаган Telegram каналы анын үйүндө дагы видеолор бар экенин айтты, деди жазылуучу. Жыргалаң суусуна түшүп кеткен эки тестиер кыздын бири табылды. Бүгүн 25 май күнү Түп районуна караштуу Михайловка дачасындагы Жыргалаң суусунун сол тарабынан 2016 жылы туулган кичине кыздын сөөгү жергиликтүү тургундар тарабынан табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жеринде экинчи кызды издөөгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 11 куткаруучу, 4 суучул, жергиликтүү тургундар чыгышкан. Эскерте кетсек, 18 май күнү Түп районунун Михайловка айылындагы дачаны бойлоп өткөн Жыргалаң суусуна 6 жана 7 жаштагы эки кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшүп, жеринде издөө иштери жүрүп жаткан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Минск теракт пландаган деген шек менен эки тажик жараны кармалды. Беларуста Минск шаарында теракт уюштурууга камданып жүргөн деген шек менен Тажикстандын эки жараны кармалды. Бул тууралуу РИА Новость агенттиги бул өлкөнүн ички иштер министрлигине шилтеме берип жазды. Анда ички иштер министрлигинин өкүлү Наталья Сахарчук кармалгандар Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө өткөрүп берилгенин билдирген. Мунун алдында Белорусский Силовик Telegram каналы кармалгандар Ислам мамлекети террорчул уюмдун Жомаат Ансоруллох бөлүмүнүн мүчөлөрү болушу мүмкүн экенин жазган. Тажик жарандары Германияга кеткени жаткан жеринен колго түшүрүлгөнүн, аларга Европага өтүп кетүүсүнө көмөктөшкөн адамдар дагы кармалганын кабарлаган. Расмий дүйшөмбү буга байланыштуу азырынча расмий комментарий бере элек. Өткөн айда Италияда Ислам мамлекети террорчул уюмунун мүчөсү деген шек менен бир тажик жараны кармалган. Тажикстандын ички иштер министрлиги алардын өтүнүчү менен бул жаран Римде колго түшүрүлгөнүн, 2018 жылдан бери издөөдө болгонун билдирген. Москвадагы 22 марттагы концерттик залда куралдуу кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алган. Федералдык коопсуздук кызматы калабага байланыштуу 10дон ашык шектүү кармалганын билдирген. Алардын ичинен тажикстандык 4 киши терактты түздөн түз ишке ашырууга байланыштуу айып тагылган. Соңку айларда айрым жергиликтүү жана эл аралык басылмалар өз булактарына таянып, Крокус Сити холдогу терактка байланыштуу айыпталгандар менен катташы бар деген шек Тажикстанда бир нече адам кармалганын жазышкан. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети мындай маалыматтарды чагым деп атаган. Булак Азаттык.